Күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, кыргыз улуттук кийимибиздин өзгөчө символу болгон ак калпак майрамыңыздар менен. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биз бүгүнкү иш-чаранын башында алгачкы куттуктоо сөз кезегине конокторду чакырып коеюн. Бүгүнкү ак калпак майрамы менен куттуктоо үчүн Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары Алтынбек Болбуровичте. Ассаламу алейкум, урматтуу Алайдын эр азаматтары, бардыгыңыздарды бүгүнкү ак калпак майрамыңыздар менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Чыңгыз Арстанбековичтин жана өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Ошону менен бирге эле 12 айдын султаны болгон бүгүн мына Рамазан айында турабыз. Бардыгыбыз ушу орозо болсок керек. Аллах таалам орозо туткандардын орозолорун, орозодо кылган ибадаттарыңыздарды, орозодо кылган дубаларыңыздардын бардыгын Аллах таалам кабыл кылган болсун. Ушу кыргыздын ак калпагындай бардыгыңыздарга бийиктикти, тазалыкты, ала тообуздай болгон ушу сезимибиз дагы, жүрөгүбүз дагы, эрдигибиз дагы бийик болсун деп бардыгыңыздарды куттуктайм. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин биринчи жарлыгы дагы бул улуттук нарк. Наркты сактап, биздин ата-бабаларыбыз бизге жеткирди. Биз дагы ушу ак калпагыбызды, ушу кыргыздын салтын, наркын биздин кийинки мунга татыктуу тапшырып берүүгө бардыгыңыздарды чакырып кетем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу майрамдын катышуучулары, ушул ак калпак жөнүндө кыскача маалымат айтып өтөлү. Ак калпак күнүн белгилөө демилгеси кинорежиссер Рысбек Жабиров көтөрүп чыккан. Бул күн расмий эмес түрдө 2011 жылы майрамдала баштаган. Рысбек Жабировдун сөзү боюнча, ак калпак улуттук символу катары кийин муундар тарабынан унутта калбоос үчүн өзүнүн майрамдык датасына ээ болушу керек деп ойлорун билдирген. Ал эми 5 март ак калпак күнү байчечекейлер чыгып, жаздын күндөрүнүн бири болуп, эң ылайыктуу күн катары кабыл алынган. Жылдан жылга майрамдык күн массалык популярдуулукка ээ болуп, 2016 жылы официалдуу статус алган. Жогорку кеңеш өзүнүн 2016 жылдын 29 июнунда 5 мартты жыл сайын белгиленүүчү ак калпак күнү деп белгилөө жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизип, 5 мартты ак калпак жана улуттук кийимдер күнү катары жарыялаган. Калпактын ар бир элементи өзгөчө мааниге ээ. Анын ак кийизден жасалганы анын ыйыктыгын, арулугун түшүндүрүп, кыргыз калпагы жашоо тиричиликке ыңгайлуу, ыстыкта күндөн, суукта ызгаардан сактаган ыңгайлуу баш кийим катары көрүнөт. Бирок калпактын формасы, калпактагы ар бир түс жана ар бир ою терең маанини туюндурат. Ошондуктан ар бир кыргыз баласы улуттун баалуулугу болгон ак калпакты барктап, баалап, анын касиетин муундан муунга өткөрүп берүүгө милдеттүү. Урматтуу майрамдык иш-чаранын катышуучулары, биз сиздерди жагымдуу чыгармалар менен куттуктайлы. Райымберди Жаманкулов атындагы Алай райондук маданият үйүнүн ырчысы Жыргалбек Жангозуев агабыз куттуктап койсун. Рахмат. Майрамыңыздар менен. Ал эми абалыбыздын балдарындай Абдулдаектей патриот Алайды жанын берген жигиттерге чакырам. Башка жол талма деми кайгырма, баш ийбеске аргабыз жок тагдырга. Багынбайм деп дири туруп башкага, басып кеткен баарынын өз алдында. Актыгына күбө болгон асмандагы айдагы адилетсиз
neşeli ömrüm. Akre bir gün soppoy kalsa yürüm, alayıma alıp gelip gönlüm. Aklına gülüm olmam asmandağı aydağı. Adiletsiz güven oydum, atılar gün tanları. Arslan güngöz aykın batır, alın bektin baldarım. Ömrün gümüş bulut camın, gündündür gülüp durup darınıp. Günü bolgon gündür aycıl kılından, günörü değil gündü turat çağırır. Aklına gülüm olmam asmandağı aydağı. Adiletsiz gülüm oydum, atılar gün tandadı. Arslan güngöz aykül batır, alın bektin baldarım. Arslan güngöz aykül batır, alın bektin baldarım. Ağırın bir, kanın bir, taqdırın bir, canın bir, nasip kılan sağa alayım. Tarih taxta aytqандай, taşta tamga basqандай, tarixi ata babamın. Qovanışı jırgalı, uyalı zırları, 100 yıldardı kağırgalı. Yüreğimde gütkül alandı. Ağlay, buğday bergen jerdelek. Ağlay, kucağımda dermeler.
Рахмат. Баш кийим бардык элде бар, байыртан жашап келди алар. Атадан калат балага андан өткөн эмне бар дейт. Урматтуу майрам ээлери, дагы бир жолу ак калпак майрамыңыздар менен кайрадан Маданият үйүнүн ырчысы Адыров Адилет мырза куттуктайт. Ассаламу алейкум, майрамыңыздар менен. Batağımız oygun, ülkemiz kanti önügün. Şak basmay türdü, şapsak devirgün, sanamız sana bölünür. Egemen bolup, sıyımıkat olup, yaşagan çokuz bekergen. Şalının koşkun, salının koşkun, sarılıp turgan mekenge. Başlaylı işti, hareket kılsan bereket. Bilimdi bolso, жетери зару tilekке. Özgöçü görgüm, ölüksün ölgüm, Kırgızstanda şap çürüktüm. Рахмат, урматтуу иш-чаранын катышчылары, ар бир улуттун өзүнүн улуттук баш кийими болот экен. Кыргыз эл акыны Элмирбек Иманалиев айткан экен. Бул калпакты көтөргөн баш көтөрөт деп. Урматтуу майрам ээлери, ар бир кыргыз жигити, ар бир инсан мына ушул улуттук баш кийимибизди келечек жаш муундарга өткөрүп берүүдө мураскер катары кабылдап, милдеттүү түрдө кийип жүрүшүбүз керек экен. Урматтуулар, бүгүнкү ак калпак күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарабыз соңуна чыкты. Кайрадан жакшы күндөрдө жолугушканча аман болуңуздар. Майрамыңыздар менен урматтуулар.